Сокулукта дайынсыз жоголгон аялдын сөөгү кудуктан табылды. Сокулук районунда 1985-жылы туулган 40 жаштагы аял 28 январда мончого чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Анын жакындары 29 январда ал мончого алып кеткен буюмдар үйдө турганын байкашкан. 31 январда анын сөөгү зордук зомбулук белгилери менен мектеп интернаттын аймагындагы кудуктан табылган. Маркумдун колдору хомут же башкача айтканда байлагыч менен байланган. Бул анын өлүмүнө шектүү жагдайларды жараткан. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталган. Оперативдүү иш-чаралардын жүрүшүндө 1984-жылы туулган А.Н. аттуу эркек киши кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак Кактус KG. Милиция кызматкерине акча таштап коюп, пара алдым деп коркуткан чет элдик кишилер кармалды. Окуя кечээ Военно-Антоновка айылында болгон. Чүй облустук жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын 2 кызматкери кызмат учурунда Mercedes-Benz унаасын токтотуп текшере келгенде айдоочунун күбөлүгү жок чыккан. Унаада чет элдик 2 киши болгону айтылат. Транспортту эвакуациялап жатканда чет элдик 2 киши милициянын сержантынын чөнтөгүнө 6000 сом сала коюп, видеого тартып алышкан. Андан кийин видеону соцтармакка жарыялайм деп $2,500 талап кыла башташкан деп билдирди Чүй облустук милиция. Жыйынтыгында милиционерлерди коркуткан 41 жана 35 жаштагы казакстандык жарандар убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Булак Спутник KG. Ички иштер органдарынын жетекчилеринин сүрөттөрүн колдонуп, соцтармакка фейк маалымат менен жарнама тараткан киши кармалды. Жарнамада Ички иштер министрлигинин кибер бөлүмү брокерлердин жабыр таткандарга бир нече күндүн ичинде акчасын кайтарып берүүгө жардам берери айтылган. Кечээ бул кылмышка шектелген 2 өлкөнүн жараны болуп эсептелген 40 жаштагы киши колго түшкөн. Анын үйүнөн роутерлер, банк карталары, 90 ашык сим карталар, сим бокс табылганы айтылды. Булак Спутник KG. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Бишкектеги окуучулар Ынтымак Ордо районунда унаа жарыштырышкан. Мурдараак Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Болот Ибрагимов соцтармакка өспүрүмдөр чогулуп алып Ынтымак паркынын жанында унаа жарыштырууга камынып жатышканын чагылдырган видео жүктөгөн. Ибрагимов бул боюнча кайгуул кызматынын нөөмөт бөлүмүнө кабарлап, бирок эч кандай аракеттер көрүлбөгөнүн билдирген. Шаардык кайгуул кызматы бул авто ээн баштык боюнча 15-16 жаштагы мектеп окуучулары ата-энелери менен чогуу милиция бөлүмүнө жеткирилгенин кабарлады. Ошондой эле автоунаалар айып короого токтотулуп, 70 000 сом айып салынганы кошумчалашты. Булак Спутник KG. With